Assalamu alaikum. Жашоонун берекеси жөнөкөйлүктө. Өзү жөнөкөй элбиз. Мына үйдү караңыздар. Боз үйдүн келбетинде жасалыптыр. Устуну деле жыгачтан, шыбы деле жыгачтан, эч кандай люстра деле жок. Анан азыр жата турган диван кроваттарын караңыздар. Бул деле жыгачтан, шыбагы ылайган. Азыр айнек парданы карап атам. Айнек парданы карап атам. Бул деле карасаңыздар, болгону мык, зым. Ошону азыр бир 100 000 сомдук айнек парда алсаң деле ушул эле функцияны аткарат. Бирок кайран акча чыгып кеткен. Кийим илгичи деле болгону 6 жыгач экен. Андан кийин илгичтерди кадап коюптур. Мык. Айнегин караңыздар. Кыргыздын боз үйүнүн түндүгү деле айнек. Терезе сыяктуу да. Бир көзгө карасаңыздар жөп жөнөкөй жашоо. Кыргыздын кийизи, кыргыздын оймосу. Ушундай эле бир жөнөкөй жашоо бир жөнөкөй дагы бир бөлмөнү көрөлүчү. Бул жакта селкинчек, шагыл. Булардын баардыгы Кыргызстанда кеңири. Мынакей. Жөп жөнөкөй. Бул жактын кийим илгичи андан бетер жөнөкөй экен. Айнек пардасы бир аз заманбап, бирок жөнөкөй эле. Жата турган жер. Бул деле ылай шыбак, үстү жыгач, карасаңыздар люстра жок. Бирок мен ушул жерден көбүрөөк эс алдым. Айтайын дегеним, кыргыз жөнөкөй эле эл болгон негизи. Биз болсо кийинки мезгилдерде мода кубалап, стиль кубалап, анан кымбат або евроремонт деп сыртын 100 000ге бүтүрсөң, ичи деле 100 000 болуп калат. Туура сөз менен айткандачы. Ошон үчүн билбейм, мен кече келип эс алдым. Ушундай эле ылай шыбак, жыгач, ана бул экологиялыктан абдан таза үйлөр болот экен. Үй дем алып деп койдук, азыр биздин дубалдар дем албайт, анткени забой менен тосуп койгонбуз. Кыргыз өзү жөнөкөй эле эл. Чет өлкөлүктөр евроремонт издеп келбейт, анткени евроремонттун мекени ошолор. Азыр мен Европага барып келдим, алар деле жөнөкөй эле жашашат экен. Минимализм, үйүн өтө көп ремонттошпойт. Алар көбүрөөк илим-билимге, жер кыдырганга, интеллектуалдык руханий жактан өнүккөнгө акчаны коротот экен. Биз болсо дүйнө, үй салам, үй бузам. Болсо бизде бир 200 000 сомдук мебель. Бул жерде жөнөкөй эле устундар, дөңгөчтөр. Ошондой эле жыргап отурат экенсиң. Керек болсо табигый, андан да жакшыраак. Бул жактачы, ошон үчүн биз өтө эле дүйнөнү кубалай бербейличи. Балким жашоону жөнөкөйлөштүрүп, балдар тарбиялаганга, билим алганга, өзүбүздү өстүргөнгө, эл көргөнгө, жер көргөнгө, тил үйрөнгөнгө, бир жаңы нерселерди ойлоп тапканга убактыбыздарыбызга жакшы болот эле. Анткени убакыт деген бир келет, бир кетет. Убакыт деген ушундай, колуңдагы ушундай, таптаганга жараша түшүн берет.